Кумар ойноп карыз болуп калган элем ошону жабыш максатында. Саттыңызбы же кумар ойногон же бердиңизби? Сатып акчасын ошол жака бердим. Ноокат районунун 33 жаштагы тургуну жайытта жүргөн малдарды уурдап сатып, кумар ойноп отурган карызын төлөмөкчү болгонун айтууда. Бирок аягында мынтип темир тор артына түшүп калышын билген эмес. Ал бир жума аралыкта 22 баш малды уурдап, жарандарга 1,5 миллион сом зыян алып келген. Кылган ишин мойнуна алып, өкүнгөн айтып жаткан жаран чыгымдардын баарын кайтарып берерин билдирүүдө. Ошол кичинемден ошо жайлоодо чоңойгонмун. Кылган ишимден өкүнүп атам, башка кайталабаймындай. Адашып ушул жолго кирип калган экенмин. Азыр ошол малдын ээлери, ошол айылдын тургундары да Кара Таш айылынын тургундары. Сиз ошолорду малдарды кайтарып берип атасызбы азыр? Кайтарып берип атамын. Бул кылмыш ишинен Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн 11 тургуну материалдык зыянга учурады. Алар 2023 жылдын 23 май күнү Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылышып, жалпы 22 баш мал жоголгонун билдиришкен. Жыйынтыгында ошол эле айылдан шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыркы тапта анын дагы башка иштерге катыштыгы бар же жоктугу текшерилүүдө. Ноокат районунун Кара Таш айылынын тургундары жайлоого Лаган Булак деген жайлоо бар, биздин мына Карагой эс алуу жайынан жогору чыгып кеткенде. Ошол жерден жалпысынан 11 атуулдун малдары жоголгон, жайлоого издеп чыгып таппай калышкан. Бизге арыз менен кайрылышып, биз ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө ошол шектүүлөргө чыгып текшергенбиз. Ошондо шектүү катары ошол эле Кара Таш айылынын тургуну 90-жылкы бала шектүү катары аныкталып кармалган. Ноокат районунда апрель айынан баштап жайлоо сезону башталган. Бул аралыктан бери кароосуз жайытта жүргөн малдарды уурдоо фактылары көбөйгөн. Райондо жыл башынан бери 30 факт аныкталып, анын 22синин бети ачылган. Учурда укук коргоо органдары кылмыштарды алдын алуу боюнча элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертүүлөрдү берүүдө. Бул биздин малдар илгертен бери ошол жайытта жүрүп келген. Ошол жерден 27 апрелде айдаганбыз, бир 10 күн арасында таппай калдык. Ошонун бир 10 күн издеп, анан милицияга кайрылдык. Булар жардам берип, ушулардын жардамына акырында азыр табылып, өзүбүзгө кайтарылып аткан убага. Кара Таш айыл өкмөтүнүн жайлоосуна айдаганбыз, Лаган Булак деген жерге. Ошол жактан кичинебизден бери бош айдап карап турчу элек. Быйыл ошентип 20 баш мал жоготуп койдук. Мен өзүмдүкү 2 баш. Дагы шериктерибиз бар. Бейле кетсек, Ош облусунда 2022 жылдын 5 ай ичинде 99 мал урурлук фактысы катталып, 78нин бети ачылган. Ал эми 2023 жыл башынан бери 95 мал урурлук каттоого алынып, анын ичинен 76сынын бети ачылганы маалымдалат. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош.